Саламатсыздарбы балдар. Бүгүнкү сабактын темасы робототехникага киришүү. Робот бул программалануучу жана адамдын жардамысыз эле сырткы чөйрө менен аракеттешип, андан ары биз киргизген маселелерди аткаруучу механикалык түзүлүш. Робототехника программалануучу механикалык түзүлүштөрдү, роботторду долбоорлоо, иштеп чыгуу жана пайдалануу менен байланышкан иштердин чөйрөсү. Робот деген сөздү 1921-жылы өзүнүн эркиндиги үчүн күрөшкөн, адам түспөлдүү жасалма кулдардын классы сүрөттөлгөн Россумдун универсалды роботтору деген чыгармасында чехиялык драматург Карл Чапек эң биринчи колдонгон. Робота деген сөз чех сөзү аргасыз кулчулук дегенди түшүндүрөт. Ал эми робототехника 1941-жылы биринчи жолу илимий фантастиканын автору Айзек Азимов тарабынан колдонулган. Роботтордун колдонушу төмөнкүдөй аймактарга бөлүнөт. Өндүрүштүк роботтор. Булар коркунучтуу тапшырмаларды аткаруу үчүн колдонулушу мүмкүн. Андан тышкары, адам аткара албаган тапшырмаларда, бомбаны зыянсыздандырууда, ядролук реакторлорду тейлөөдө, океандын тереңдиктерин жана космосту изилдөөдө колдонулат. Изилдөөчү роботтор опурталдуу жана татаал чөйрөлөрдө, космос мейкиндигин жана күн системасынын планеталарын изилдөөдө колдонулат. Билим берүүчү роботтор окуу маселелерин аткаруу жана долбоорлоо үчүн колдонулат. Заманбап роботтордун негизги компоненттери. Механикалык түзүүчүсү. Бул түстөн түз роботтун конструкциясы. Ал ар кандай формада жана өлчөмдө болушу мүмкүн. Роботтор адам түспөлдүү болушу да мүмкүн, же окшошпошу да мүмкүн. Анткени роботтун долбоорунда сырткы келбетке эң аз, ал эми анын түрдүү милдеттерди аткарылышына көп көңүл бурулат. Программалык түзүүчүсү, башкаруу системасы. Роботтун бардык элементтерин башкарат. Мисалы, роботтун билдиргичтери сырткы чөйрө менен аракеттенишкенде борбордук процессорго сигналды жөнөтүшөт. Ал болсо программалык камсыздоонун жардамы менен берилиштерди иштетет да логиканын негизинде чечим кабыл алат. Ушундай эле көрүнүш колдонуучу тарабынан командаларды киргизүүдө да аткарылат. Ардуино бул өзүндө механикалык жана программалык түзүүчүлөрдү камтыган бир платалуу микрокомпьютер. Робототехникада Ардуино көп учурда роботтун мээси катары колдонулат. Плата ар кандай жөнөкөй түзүлүштөрдү, кнопка, датчик, мотор, экран сыяктуу кошууга арналган көптөгөн аналогдук жана санариптик портторго ээ. Ардуинонун ичинде жүктөгүч, загрузчик ар дайым орнотулган болот. Ардуинону программалоо үчүн платаны персоналдык компьютерге USB порт аркылуу туташтырып коюу жетиштүү. Балдар, үйгө тапшырма, параграфты толук окуп, теманын этегиндеги суроолорго жооп жазгыла.